Саламатсыздарбы? Тил бул жөн гана сүйлөшүү куралы эмес. Ал адамдар менен бирге жашап, ошол мезгилди чагылдырган тарыхый катмар. Бүгүн биз ата-бабаларыбыз колдонгон көөнө сөздөрдүн маанилерин чечмелейбиз. Саба, чанач жана көкөрдү кайсы учурда колдонушканын билесизби? Саба кымыз куюп сактоо үчүн колдонулган териден жасалган идиш. Ал эми чанач кымыз, айран сыяктуу суюктуктарды куюп алып жүрүү үчүн териден жасалган идиш. Көкөрдү болсо көчүп конгондо жана мейман тоскон учурда атайын кымыз коюу үчүн колдонушкан. Бул ата-бабалар колдонгон улуттук буюмдар. Алардын ордуна бүгүнкү күндө башка буюмдар пайда болуп, башка сөздөр менен аталып калды. Демек, саба, чанач, көкөр көөнө сөзгө айланды. Көөнө сөздөр жөн гана сөз эмес, элдин басып өткөн тарыхы. Көөнө сөздөр аркылуу биз ата-бабаларыбыздын турмушун, маданиятын, колдонгон буюмдарын, дүйнө таанымын түшүнө алабыз. Келиңиздер, көөнө сөздөргө саякат жасайлы. Аяккап бул идиш аякты сактоо жана ташуу үчүн колдонулган кийизден жасалган баштык. Айбалта согуштук курал. Ал курч темирден жарты ай сымак жасалып, катуу жыгач менен сапталат. Көнөк бээ сааганга өтө ыңгайлуу болгон териден жасалган идиш. Ал калдырап, саалып жаткан бээни чочутпайт. Ошондой эле көчмөн турмушта суу, кымыз, сүт, айран, жарма сыяктуу суюктуктар коюлган. Жаргылчак кичинекей кол тегирмен. Жаргылчак менен арпа, буудай, жүгөрү сыяктуу данды майдалап, андан ун, талкан, шак, угут кылат. Мезгилдин өтүшү менен тил өзгөрөт, бирок көөнө сөздөр аркылуу тарыхтын пайдубалы сакталып турат. Бул сөздөрдү тарых, маданият жана адабияттан көп кездештиребиз. Кийгендери кандага, кыймылдары шамдага, шалтыркан кисе байланган, жоо жарагын шайланган, тасташкан калың жуу болсо, кара барышын айланган, балдары батыр кыргыздын, өрүдөн үйүн оңдошкон, көчкөндө төсүн комдошкон, келин курчашпак кең сора, келини сонун кыргыздын, кызылдан кийген. Кандагай, калың тери же булгарыдан жасалып, кылыч, жебе өтпөй турган, согушка кие турган шың. Чачпак же чачуштук аялдардын өрүлгөн чачтарынын учуна тагылуучу күмүштөн, темирден жасалган кооз буюм. Күрмө, жеңи жок сырт кийим, чыптама. Көөнө сөздөрдү билүү, кыргыз тарыхын билүү десек болот. Эми туура жоопторду белгилейли. Саламатта калыңыздар.